Негизден картошканын мекенинен салган Кочкор районундагы Кумдү айылына мына моундай жүгөрү чыга турган комбайнын алып келишине караганда мындагылар дыйканчылыктан малчылыкка өтөт көрүнбөйбү? Себеби мына ушул техника бир эле убакта жүгөрүн да чабат, ошол учурда чөптү дагы чапкандыгы менен өзгөчөлүү. 9 миллион 600 миң сомго Россиядан сатып алынган бул комбайнга ошондой эле өзүнчө чөп туурасы да кошумчаланган. Демек, быйылкы той топту өнөктүгүнүн шыдыр кеттерине ишеним жаралууда. Ушундан уламбы же картошка баасынын арзандыгынанбы айтор аталган айылга таандык 6971 гектар аянттын 300 гектардан ашыгыраагына жергиликтүүлөргө анча мүнөздүү эмес жүгөрүнүн эгилери күтүлөт. Ал эми Батырбек Көчкөнбаев кичи мекенде биринчилерден болуп, үлүшүндөгү 1,5 гектар жерге ушул өсүмдүктү айдаган. Айтымда жүгөрү аралаш жасалган силос же сенаж малга жагымдуу, кыш бою этинен чүрбөйт жана кошумча жем берүүнүн анча деле зарылчылыгы жок. Иштин мындай жагдайы ашыкча чыгымдардан арылтып, эңирде капчыктагы каражатка бир топ үнөм. Андыктан айылына атайын ылайыкташкан комбайндын алынып келингендиги көктөн издеген оокатынын жерден табылгандай эле кеп. Чөпкө караганда жакшы экен. Малдар аябай 1-2 күн кичине жебейт экен, андан аябай жейт экен. Быйыл айдайбыз, буюрса быйыл комбайн келип тур, ошо комбайн менен өткөн жылы ошо убагында чабылбай калып аткан, быйыл ошо комбайн келип тур, ошо комбайн менен чапкан турабыз. Жакшы. Айдаса болот экен. Быйыл сорго дегенде келип атат, ошо соргодон да көрөбүз го 1 гектарга айдап. Былтыр Теңиртау аймагындагы 45.849 гектар жердин 156 гектарына жүгөрү айдалган. Бирок тажрыйбанын жана атайын техникалардын жоктугунан күтүлгөндөгүдөй натыйжалар жаралбады. Ушуга карабай, жиналгандардан даярдалган чыктуу тоют 4 түлүктү кыштан чыгашасы чыгарууга өбөлгө. Ошону менен бирге эле Сары Өзөн чүйдөнүндө ташылып, көнүмүш чөп акырындык менен четке сүрүлүүдө. Курак чөптөрүсү уже жаска жетмек эмес, быйыл куракчылык болуп калды. Анан ошо тиги чүйдөгү жана чабылган сенаждар алып келип тиги берип атабыз малыбызга. Эми өзүбүздүн маселебизди өзүбүз чечкенге аракет кылып, мына тиги комбайнды алып келип атабыз. Эл дагы ушул комбайнды көрүп, шыктанып, азыр жүгөрү өтөбүз буюрса. Демилге демдүү болуп, алгачкы кадам жасалганы менен сапаттуу өрөнү менен камсыздоо машакаты бар. Облус, район бийлик башчыларынын билдирүүлөрүндө бул багытта тиешелүү аракеттер көрүлүүдө. Албетте ал канчалык деңгээлде аткарыларын убакыт өзү көрсөтөр. Антсе да ушул кезге дейре башкы басымды картошка жасап келишкен кумдүүлүктөр бул жолу чарбачылыктардын жаңы нукка бурары эмтен эле белгилүү болуп калды. Мунун да жөндүү себеби бар. Мурда эл картошка айдап, негизинен чөптү сатып алчу да. Быйыл ушу картошканын баасы 2 жылдан бери жакшы өзүнүн баасы чыкпай, ушу басымды быйыл чөптү негизинен чүйдөн сатып алабыз. Азыр бүгүнкү күндө да силос сатып алып атабыз. Эндиги жыл ушу 300 гектар айдап, ушу элди багытты бурушубуз керек болуп атат да. Себеп дегенде тоют бизде эң оор көйгөй болуп атат да, тоют бизде биринчи азыр. Анткенен Нарын облусунун башка райондорунда жүгөрү эгүүгө кызыкчылык анча жогору эместей. Сыягы ага айдап себүүгө жана оруп жыюуга зарыл тиешелүү техникалардын жоктугу башкы себептей. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.